5 жыл вообще ыр уккан жокмун, ырдаган жокмун. Темир Байкебизге дагы айтам, всегда жолукканда чыгармачылыкка мага эргүү берген сиздин чыгармаңыз болду депчи. 18-19 жаштагы Даниэль мырза ушунчалык бир атактуулукка даяр беле? Эмнеге киришип атам? Бул инсандар болбосо мен ким билем депчи. Атам менен жашабай калганбыз, мен кичинекей кезимден. Мен ойлойм, ошол кездеги чыныгы көрмандар бар болчу да. Жакшы болобу, жаман болобу, мен сразу бетке айтам. Ошодон да чарчап дагы бир учурлар болгон кеткен да. Чыгармачылыкта. Даниэль мырза, 8 жылдык тыныгуу сиз үчүн керек беле? Неге биз бири-бирибизди кечире албайбыз? Алла таалам ушунча күнөөлөрүбүздү кечирип атпайбы? Угушкан кезде деле мен бул инсанга таарынбайм. Саламатсыздарбы? НТС телеканалынын телекөрүүчүлөрү, эфирде дидар берүүсү, аны мен Айдай Шаршеева алып барам. Урматтуу көрүүчүм, бүгүнкү студиямда өзгөчө күткөн инсан келип отурат. Чындыгында 1 жылдай күттүк бул инсанды. Мен да күттүм, сиздер да күттүңүздөр дегендей. Кайрадан чыгармачылык чөйрөгө кадам таштап, өзүнүн жакшы бир кадамдарын жасап жаткан учуру бүгүн студияда конокто Даниэль мырза. Кош келиптирсиз. Саламатсыңарбы, НТС каналынын жалпы көрөрмандары. Кош келдик. Эмнеге мынча күттүрдүңүз, Даниэль мырза? Ой, айтай берсең, жаңылыктар көп, ырлардын үстүндө иштемей, аябай көп иштеп. Мен баягы мисалы үчүн чыгармачылыкка кайттымбы, кайткандан кийин эң биринчиден бул ырларды жаратуу да. Анан илхам келген, мага канча 10 жылдайбы келген эмес эле. Ошол илхам кайра келип, ошол илхамды качырып албайын деп, ырлардын үстүнө күнү түнү уктабай, уйкуларымдан деле качып, ошо нерселердин баарын обондор чыгарып, сөздөр жазып, анан музыкаларын жазып жүрүп, ошондой убакыттарда аябай өтүп кетти да. Анан эми сиздерге келип жатам. Демек, сизге кайра илхом келип, кайрадан бир жакшы бир сезимдер пайда болуш үчүн бир 10 жылдын тегереги керек болуптур, Топтура. Баягы айтат го, муза дейт да, бул орусча айтканда. Ошо музам кайра келди да. Баягы ошол илхам келгенде аны кое бербеш керек. Ошонун артынан где-то бир 10 чактуудан ашыкча уже өзүмдүн обондорум, өзүмдүн ырларым чыгат. Алардын баарын даярдап, үстүнөн иштеп, ошондой чыгармалар даярдап койгом. Азыр бирден арты бири кете берет. Сиздин музаңыз келгенине абдан кубанычтабыз. Рахмат. Биз да күттүк бул музаны деп. Сиз менен биргеликте 2007 жылдан башталган, 2014 жыл. Даниэль мырзанын сахна жылдызы болуп, сахнада жанып, күйүп турган учуру. Эң биринчи кадамдарга башталсак, сизди чыгармачылыкта колдогон инсан бул Канат Култаев экен, билебиз. Сөзсүз түрдө. Эң биринчи башатын баштап берген инсан, Негизи эле чыгармачылыкка келүүңүзгө эмне түрткү болгон? Чыгармачылыкка негизи баягы мен кичинекей кезимден досторум айтып калсам, ырдап чыгып калсам аябай таң калышат көбү. Мисалы үчүн мурдагы кезде шок болчумун, баягындай уруш талаш жерлерде жүрүп туруп анан кийин ырдап калсаң, досторуң баары таң калыпчы. Сен кантип ырдап калдың? Бирок ал ыр чөйрөсүндө мындай ырдоо кичинекей менен эле бар эле да. Баягындай мектептерде деле уюштуруп калчумун, баягы директор айтып калчу, ошол концерт болобу же бир какое-то выступление болуп калса, сөзсүз түрдө мен айтчу, сен организовать эт, сенде мына шыгың бар депчи. Эми жана хулиган бала, анан сыртта хулигансын, анан биякта ырдап коесуң да. Бирок мен шүгүр келтирем, анткени чыгармачылык мени аябай маданияттуулукка, жумшактыкка үйрөттү десем болот да. Демек, мектеп кездеги Даниэль мырза такыр башкача экен. Да, такыр. Биз мектеп учурда мындай балдар болот го, балдар менен согушуу, балдардын атаманы, Ошондойлор болчук да. Анан ошо балдар таң калат да. Туруп эле ырдап калсаң, сен кантип мондой эмнеден бул жакка вообще окшошпойт го деген сыяктуучу. Мектеп кезде кимди сүйүп көрчүңүз? Кайсы чыгармачылыктагы инсан сизди суктандырчу? Мен негизи кыргыз жырларды укпачумун. Такыр укпачумун. Мен эсимде радиодон угуп калдым да.
чисто случайно баягы мурда бизде мындай магнитофон бар эле да. Ошонун волнасын издеп жатып, анан кийин эле бир ыр болуп калды. О, туулган жер депчи. Анан ничего дедим да, Темир Назаровдун ыры. Ничего бизде кыргызча ушундай ырлар бар деп анан угуп не кылсам, музыка сыяктуу магачы биринчиден. Музыка жагып, анан кийин кыргызча ырларга кызыгуу ошондон башталды. Мен Темир байкебизге дагы айтам, всегда жолукканда, ушул чыгармачылыкка мага эргүү берген сиздин чыгармаңыз болду депчи. Ушул чыгармачылыкка аттанганга сиздин ушу туулган жер деген чыгармаңыз жагып, мен дагы ушул аралашып баштагам депчи. Айтсаңыз, негизи жигит тай тарабын тартат дейт да. Сиз тай тарабыңызда ырдагандар болгон болуш керек. Мен тайтам негизи комуз менен мен кичинекей кезимде эсимде да, ошонун баары артынан ээрчип жүрчүм да. Ээрчип жүргөндө комуз менен кээде ырдап калчу да, анан аябай укмуш сөздөр, башкача сөздөр бар болчу. Мен ал вообще кичинекеймин да, канча бир 6 же 7 жашар болсом керек эле. Ошол кездерим эсимде да. Сонун сөздөр бар болчу. Эми ал кезде же диктофон жок, же эчтеке жок, мондай азыркына телефон деген нерсе жок. Жазып кала тургандайчы. Бирок мындай кээде ойлонуп турсам, бир-эки саптар келип калышы мүмкүн болот, анан кайра унутуп калам. Бирок аябай мындай созуп ырдаган учурлар бар эле да. Анан мамам деле баягы мисалы үчүн өздөрүнүн отуруштары болуп калганда аябай ырдайт, үнү аябай жакшы мамам деле. Ошолордон берилген окшойт деп коем. Тай атаңызды, ошол эле учурда апаңызды таптырсыз да. Ошончо деле болот. Ата энеңизди да маекке кошуп кеттик. Ата энеңиз эмне кызмат аткарат? Канча бир туугансыз? Эки бир тууганмын, эжем бар, улуу эжем. Анын кесиби боюнча юрист. Ал өзүнүн кесиби менен серьезный бизде. Мен эле мындай жалжакей мындай эми чыгармачылыкта болгондон кийин мындай жан дүйнөм ачык, мындай эмнемин да, шайырмын. Көп ойлойт экен, мисалы үчүн мен тааныбаган инсандар сырттан көргөндө аябай серьезный, керсейген, анан өзүнө мындай көбүн тоготпогон депчи. Эми кандай десем, адамды билбей туруп сынап же айтканда эле мага андай нерсе жакпайт да. Мен мисалы үчүн бирөөнү көрүп туруп айта албайм да. Ал мен сүйлөшүп баарлашкандан кийин анан айта алам. Мамам болсо стоматолог. Ошол. Атаңыз? Атам менен жашабай калганбыз, мен кичинекей кезимден эле. Ошондой трагедия болду, жок, жакшы эле. Атам бар, бирок кичинекей кезимде мындай жашабайбыз да. Ал убакта канча жашта элеңиз? 1-класс болдум. 1-класс. Демек, ата энеңиз эки айрым жолго түшкөн турбайбы? Атаңыз менен катташып турасызбы? Катташып турам, ооба, сүйлөшүп турам. Эми канча дагы кандай учур болсо мен аны билбейм да. Эмне болгон, мисалы үчүнчү. Сүйлөшүп турам, баарлашып турам, чалышып, ал-акыбалын сурашып, кээде өз негизи мен түйүм көлдө. Папам көлдөн болот. Мен Ошто төрөлгөм. Мамам Оштон. Анан көлдүк жигит турбайсызбы? Негизи ошондой. Анан мен айтам да, мен мисалы үчүн баягы бөлүнгөн инсандар бар го бизде көп. Анан мен айтам да, мисалы мен ата тегим көлдөн, бирок Ошто төрөлүп өскөм. Анан мен мисалы үчүн бөлүнбөйм. Мен тияктамын, бияктамын деп айтпайм депчи. Мен кыргызстандыкмын деп. Эмнеге бөлүнөбүз? И так эле өзүбүз кичинекей эле калкпыз. Эмнеге бөлүнөбүз? Мен таң кала берем да. Анан Ошто мен даже Баткендем десе деле, ооба мен Баткендем деп койром. Мисалы үчүн мага айырмасы жок. Негизгиси бул кыргызстандыкмын, кыргызмын. Азаматсыз. Чындыгында бөлүнгөндү эч кимге сунуштабайбыз. Ооба. Айтсаңыз, мына апаңыз кичинекей кезде сизге кандай тарбия берип чоңойтtu? Апам аябай жакшы тарбия берди, мен 1000 мерте шүгүр кылам. Анткени баягы сөз бар да, кичинекейме ошол жаттап калгам. Бирөөнүн акысын жебе, бирөөнү алдаба. Эч убакта сен бирөөнү алдасаң, ал сага жукпайт. Сага вдвойне кайра жамандык менен кайтып келиши мүмкүн. Эч убакта алдаба. Анан өзүңө бекем бол деген насааттар бар. Ошолорду мен дагы деле анан жанагы нем дагы бар. Мисалы үчүн бирөөлөр айтып калат го, мен сумкамдан бир нерсени алып берчи десечи, мен сумканын ичине колумду салбайм да. Сумкасын өзүн алып барып туруп, алып бериң деп анан не кылам да. Билбейм, кичинекейимден ушундай баягы
воспитание ошондой да. Демек апаңыз жакшы тарбия бериптир э сизге? Ал бирөөнүн эми акысына жеп, анан бирөөнүн эмнесине, малык мүлкүнө кол салуу деген нерсе андай жок. Чыгармачылыкка жаңы аралашканда 17 жаштамын дедиңиз, э? Ошол кезде Айдагы сулуу чыкты. Андан кийинки кадамдар кандай болду? Андан кийинки кадам эми баягы восточный болгондон кийин давай сразу Канат байке стилди өзгөртөлү дагы. Анан клип тартканда, короче, сен аябай баары Кыргызстан боюнча сени тааный турган кылып, крупный лицого алабыз деп. Чачым өстүргөм, анда ал кезде чач өскөн да. Анан крупный алабыз деп, мындай в основном крупный пландар менен тартылган Садагам деген чыгарма, баягы мен айтпадымбы, өзүм жаздырган. Ошону жаңылатып, жаңы аранжировка менен жазып чыгарганбыз. Ошондо ошол ырды ырдаганда да баягы мен айтып атпаймынбы, буга чейинки ырдында Аладдин десе, кийин бул ырды чыккандан кийин көчөдө басып барсаң, жан дүйнөм ооруп турганда деп баары эле ошентип берчү да. Потому что ошол сөзү баарына жатталат экен да. Ошентип анан бүт баары таанып баштады. Жолчубек деген биздин агайыбыз, досубуз десе болот. Ошол инсанга таандык. Обону? Сөз обону тең. Сөз обону тең. Мен ошол чыгарманы баягы эми кандай десем, угуп туруп сразу жактырып калгам да. Ал өзү ырдайм деп чыгат, эми өзүм жаздырам деп жүргөн да. А мен айтып атпаймын, ушул ырды мага берчи депчи. Ал кезде мисалы үчүн канча 2000 же 4000ге сатып алгам да. Ал кезде 4000-2000 ал чоң акча болчу да. Анан азыр мынтип ойлоп көрсөм 2000-4000ге алыптын депчи. Бирок ал кезде чоң эле акча болчу да. Ошону алып андан кийин дагы мындай продюсер менен иштешкенден кийин ыраазычылыгын бергенбиз. Ыраазы, анын чыгармасы аябай бүт Кыргызстанга өңгүрөп кеткенде аябай ыраазы болуп, сен ошону алып койгон рас эле болуптур депчи. Балки мен ырдасам же чыкпай кала белем мынчалык деп айтып калган сөздөр да бар да. Анан өзүңүздү качан мындай ошол элге таанылып баштаганыңызды сезе баштадыңыз? Ушул Садагам чыкканда го дейм. Мен тумар болгон чыгармам десем болот да. Элге таанытып, аябай мындай көп жерге таанытты да. Бул чыгарма менен мисалы үчүн ошол кезде элестетиңиз, эки эле чыгармам бар. Айдагы сулуу, Садагам. Ошо мен концерт коюп койсом деле болот эле. Аябай пиранчылактар болот эле да. Бирок эки эле чыгармам бар да. Йо деп анан ойлонуп, анан давай дагы кийин концерт коебуз деп бир ойлонгонбуз. Анан концерт койсок, эми бул эки эле ыры бар болсо биз жетишпей калабыз депчи, ырлар жазып. Потому что ал кийинки чыгармаларды дагы таанытыш керек да. Анан эки эле чыгармаң менен чыксак, что-то бир кыздай го деп элестедим, дедим баягы бир ырдап туруп, анан ошо эки чыгарманы кайрадан повтор кылып чыгарып салсакпы деп ойдо, мындай тамаша иретиндечи сүйлөшүп калып, анан жок болбойт го деп ошентип убакыт дагы өтүп, бирок чыгармаларым жакшы, баары эле чыгармалар элдин оозунда ошол кубантат. Мына элдин оозуна алынган дагы бир чыгарма бул Айрылуу, э? Айрылууну дагы деле угушат. Ал Айрылуу 2013 жазылган. Сөзү буну Чыңгыз Турдубековке таандык. Бул чыгармада Канат Култаев биздин агабыз баягы талаш-малаш менен жок бул Даниэлге ошол ырдайт деп мындай Гүлжигит Халыков биз менен иштешкен да. Ал мен мага жакты, мага бериңиз деген, жок бул Даниэлге депчи. Деп мага атаган экен да бул чыгарманычы. Анан мен бир укканда мен сразу жаккан. Сразу жагып, анан мен баягы аранжировкалар менен отурушуп жазганбыз да, аябай жазып, көпкө чейин жазылган. Майын чыгарып, анан чыгарганбыз да бул чыгарма. 2 жылда даяр болду деп айтканыңыз. Бул баягы ошондой музыкасы жагыптуу, эмнеси жакпай, то кайрадан мында переделать этип, анан ошондой да, бул чыгармачылык ушундай болуш керек. Мисалы үчүн бир түбөлүктө кала турган чыгарма жарата турган болсоң, сен анын ар бир баягы звуктарынан бери, ар бир ырдаган тамгаларынан, сөздөрүнөн бери майны беришиң керек да. Мына 17 жаштагы Даниэль мырза үчүн шоу бизнеске жаңыдан аралашканда эмнелер оор болду? Оор десем деле
орду эле мисалы үчүн эмне көргөн эмесмин. Эми айтып атпайм, 17 жашармын, мындай орусча айткан торпедамын да. Давай десе, давай да, мындай любой нерсени кылам депчи, мындай давай тияктан жүрөк кыласың. өрттөбөйсүзбү? Мындай бир жерде турбачы мындай. Иштеш керек, давайте мындай кыл десе, ооба депчи жасап ушундай. Анан бир учур болгон, аябай сүрдөгөн учурум да, эми ошол жаңы ырдап чыгып атам, айдагы сууну жазганбыз, анан Ошто баягы Ошгу аябай чоң да, студенттер бүт, мисалы үчүн могу студиядай да, студенттер отурат, канча бир 100-200 студент отурат. Анан биз биякта Мирбек Атабеков, Алихан, Канат Култаев, мен отурабыз. Анан суроо берилип атат. Улам эле суроо мага келет. Мен мынтип туруп, мен сүйлөй албайм да, мен анткени айтып атпаймынбы, чыгармачылыкка аралашкандан бери кыргызча так сүйлөп баштагам. Ага чейин мен кыргызча мындай такалып дейт го, ошондой сыяктуу болчумун да. Баягы орус досторум бар болчу, орустар менен аралашып жүрүп орусча болуп, анан кыргызчага өткөндө мындай бир кыздай болчумун да. Анан так жооп бериш керек дейм ал жактачы. Анан мен тем более анан жаңы чыгып атам. Анан баягы мынтип коем да, суроолор келип атса, мен продюсерим жооп берет деп коюп отурам да. Жалаң эле биз сизден уккубуз келип атат деп суроолор кайра эле мага келет. Анан кийин ошол учурлар бар да, мындай кызыктуучу. Канат байке жооп берет деп коем. Сизди журналисттер ойлоп калды окшойт да, бул аябай керсек. Ооба, ошондой ойлоп калды да. Бул жак жооп берет деп койсом, ошондой ойлошт да. Студенттер деле ойлоп. Анан башына жанагындай болгон негизичи, меничи. Недоступный кылабыз деген болчу да. Башында баягы ырдап чыгып атам, бирок интервью вообще эч жерден бербейбиз депчи. Деп жүрдүк. Анан кийин болбой эле чалып атат. Сиздин Канат байке, сиздин жаңы балаңыз бар экен, ошону чыгаралы, бияка чыгаралы дегенде, жок, ал чыкпайт десе, кандай деп артыбыздан кууп, короче, ошондой учурлар болгон да. Анан айтат атпайбы Канат байке дачы, сен чыгарыш керек экен, мындай болбойт, тигилер уже мени жеп салды дегендечи. Ошондой учурлар да болгон да. Бирок Канат Култаевдин да кылган туура го дейм, анткени кол жетпеген нерсе баары кызыктуу боло берет да. Ооба да. Ошондой кызыктуу болгон да. Эмнеге буну жашырып атабыз депчи. Мына Алихан турат, Мирбек турат, ошолордон алгыла интервью депсе, жок, бизге тиги ушу Даниэль деген жаңы балаңыздын алалы, жаңы мындай өзүнчө образ менен эмне болгон бала, интересно депчи. Интервью алалы деп аябай сурашкан да. Анан айла жоктон анан интервью бердик, интервьюнун артынан интервью кетти, деп кетти да. Бир учур болгон, баягы жылдыз оорусу дейт го. Ал нерсе любой инсанга келет да, чыгармачылыкчы. Анан бир учур келген, эми бүт жактан сени таанып атат, анан мен жашмын дейм, ал эми канча уже 18 жаштамын да. Анан бүт таанып атат, о Даниэль деп мындай деп атса, анан Канат байке сүйлөсөм, анан жактырбай, анан жанымда жүргөн адамдар мындай, анан бир мындай тың деп өзүмө мындай эмне болдум да. Мен эмнеге керсип атам? Бул инсандар болбосо мен ким элем депчи. Мен атым ким таанытмак. Ушул инсандар мени таанып атат. Ушул администраторлорум бар болчу жанымда. Аларга мындай, кой мындай депчи, ушинтип сүйлөп калган учур болуп калды да. Эми бул акасы бул жылдыз оору экен. Анан Канат байке отургузуп айтканда, бул жылдыз оорусу келет, сага келиптир. Бирок ушудан бат өтүп кетсең, бул сенин өзүңө зависит этет депчи. Дегенде мен отуруп анан резко эмне кылгам, өзүмө келгем да, өзүм тыйгам. Оор нерсе негизичи. Жылдыз оорусу аябай бир келет да. Бир келгенде анан айтып атпаймынбы, эң жакынкы адамдарыңды мына капаланып коюшуң мүмкүн да. Жылдыз оорусу. Ал адамдын табияты го дейм да, Даниэль мырза, анткени бардык эле адамга көңүл бурулса, ал адам өзүн аябай башкача сезип, Ооба. Анан буну кармап калыш дагы кыйын да. Өткөрүп жибериш да кыйын. Жакшы, меники мындай бат эле өтүп кетти, деп мындай сүйүнөм да. Оор нерсе, жаман нерсе бул нерсе негизи. Ошол учурда Канат Култаевдин кылган мамилесине да таң калып атам да. Сизди мисалы кагып силикпей, жөн гана түшүндүргөн. Ооба, түшүндүрүп. Мен ошол Канат байкенин көп мындай акыл, насаат сөздөрү аябай мындай сахнада камталып жүрүү, кандай сүйлөө, ошол нерселер бизге үйрөткөн да. Азыр мисалы үчүн көбүнө үйрөтпөйт да, ошондуктан азыркы көп жаштарды билем. Бир чыгарманы жазып алып туруп,
эми жаштар деп өзүмдү эле чоң сезип алган эмес, эми азыркы чыгып аткан. ооба. Анан бир чыгарманы жазып алып анан деп монтип өздөрүн көрсөткөндөр деле көрүп атам. Анан ойлонуп калсың депчи биз деле жазып жүргөнбүз, бирок жакшы биздин наставниктер болгон деп ушул Канат Култаевго окшогон инсандар айтып акыл насааттарын айтканына мен шүгүр келтирем. Анткени булар баягы сен биринчи атыңа иштейсиң да. Ушул атыңды сен азыр атыңа иште, анан кийин атың сага иштесин деген кепти мурда айтса түшүнбөчүмүн, азыр түшүнөм да. Мисалы үчүн мен атыма иштедим, ушунча талыкпай эмгек кылган экенмин. Ошто азыркыга чейин мен билишет, таанышат да. Ошол нерсени бизге анан кантип алып жүрүү, анан сахнада кандай чыгыш керек, баягындай көп учурлар болот, ошонун баарын үйрөткөн да. Мына Канат Култаевдин бир гана сиз эмес, ошол учурда Мирбек Атабеков, Алихан, Гүлжигит Калыков, көптөгөн Темир Назаров, ошонун бүт баарын биз айтып атам го. Бир учурлар болгон, Канаттын балдары депчи, аябай мындай дуң болчу да. Канаттын балдары деп, анан биз келет кеп сөздөрдү угуп калчумун, баягы Канаттын балдары келет атам. Булар азыр мисалы үчүн баягындай сөмкалар болсо, булар азыр биринчилерден болуп урдайт, кетет депчи, ошондой учурлар болчу да. Элиталар болуп. Деп ошентип сезчү да. Биз андай бизде жок. Мындай биз кандай болсок, келебиз, күт десе күтөбүз, чык десе чыгабыз, ошондой элек да. Сырттан ошентип ойлошчу экен да. Булар депчи. Кандай ойлойсуз? Мисалы, азыр деле продюсерлер көп, бирок Кыргызстан боюнча сап башында турган продюсер Канат Култаев деп баары эле билет, шоу бизнесте жүргөндөр билет да айрыкча. Анан Канат Култаевдин өзгөчөлүгү эмнеде деле? Бул инсанды билбейм, баягы мен мактай берем, дагы деле мактайм да. Учурлар болгон да, биз иштешпей калгандачы, журналисттер чыккан, бизди уруштурайын деген максатта баандай суроолорду берип, анан провокационный суроолор берип, мен айткам, мен эч убакта хоть урушкан кез болсо деле дедим, бирок урушкан эмес, урушкан кезде деле мен бул инсанга таарынбайм. Анткени бул мага мындай чоң агамдай болуп калган, во-первых, дедим. Андан кийин баягы мен продюсерим болуп, мен элге таанытып, атымды чыгарды. Кайсы учурда мен бул инсанга таарынышым керек? Туурабы? Азыр мен нан таап жеп атамбы, ушул киши аркылуу. Анан эмнеге андай сурооңор бересиңер деп мындай көп жерлерден баягы интервьюлардан кетип калгам да. Андай жага бербейт, мисалы үчүн баягы уруштургузуп, кайраштыргызып болгон нерсе. Бул инсандын идеясы аябай күчтүү да, билбейм. Мен айтып берчүмүн, сизде идея бүтөбү? Же бүтпөйбү деп берчүмүн да. Билбейм, баягы айтат го эми, жок нерседен конфетка кылып салат да. Мисалы үчүн азыр жөнөкөй бумага турса, ошо бумаганы коздоп салат. Ошондой да, мындай билбейм, идеясы аябай күчтүү. Мисалы үчүн баягы азыр көрүп атам, баягы жаңы жылдык передачалар болот атпайбы, азыр башка бирөөлөр тарткандарын эле көрүп атам. Уже не то да. Канат байке тарткан учурдагы баягы передачалар бул өзгөчө болчу. Ошонун эле передачаларын азыркылар алып чыгып атат. Идея жок да башкаларда, мисалы үчүнчү. Жаңылануу жок. Ал инсанда идея түгөнбөйт эле, бүтпөйт эле. Мен ошого таң кала берчүмүн. Блин, ушундай мегамозг деп берчүмүн да. Вообще мындай анан бир жерде турбачы да, ошонусу жакчы. Мен жалкоорок болчумун да. Башына өлө мындай болуп туруп, кийин моменттер болгон, жалкоо болуп, уйкучу болуп, ошондой режимдерге түшүп калгам. Сен ушу жалкоолуктан сен көп эмне кылбайсың депчи, көп нерседен кеде калып кетесиң деп берчи. Бул инсан болсо эрте баягы жумуштарын аябай тияктан биякта карасаң тиги жерде жүрөт, эртеси башка жакта жүрөт, ушундай болчу да. Токтобочу. Анан айтып берчүмүн, сиз эс аласызбы депчи. Эс алуу убакыты болот, азыр колдон келип атабы, иштеш керек деген сөздөр да бар да. Канат Култаев таң калганым бул бир учурда эле мисалы Мирбек Атабеков, Алихан баарына өзгөчө мамиле кылып, ар бирөөнүн тилин табып, ооба. Бул деген баягы тонкий психолог болуш керек да. Адам дегенчи. Ошондой тонкий эле психолог болчу. Ар бирибиздин өзүбүздүн мүнөзүбүз бар да, характерибиз бар. Ошого мындай өзүнчө подход кылып, бул кыйын нерсе.
азыр мисалы үчүн үй бүлөдө бир эки балаң болсо деле аны контролдой албайсың да. А бул жакта элестетиңиз, чоң эле килтейген чоң эле балдарды контролдош бул аябай оордук да. Тем более биз жанагындай ошол эле учурда переходной возрасттарда мен айтып атпаймынбы 17 жашта 16-17 жаштан келдим да. Ошол кездерде мындай шок кез, ана мындай кан кызуу кез, ошондой мындай контролдоп кармоо, ошол бул аябай кыйын нерсе да негизи. Экинчи атаңыз демек Канат Култаев. Ооба, атам деп дагы айтчумун. Ата койчу деп деп калчу, ага дечи качан дейт эле. Мен ушунчалык чоң көрдү атам дечи да. Тамашалашып, аябай тамаша көй инсан да. Мындай инсандар аз го дейм. Аябай баалайм, сыйлайм дагы деле. Беттің көркі нұр менен, белдің көркі құр менен, сүйген сұлы мөлмөлім белгілі болсын ыр менен. Екілемін қызыл гүл açılғандай мөлмөлім, бір қарасаң жүрек от чачылғандай мөлмөлім, маңдай чачың бар қалаң жібегіндей мөлмөлім. Айтсаңыз, мына 18-19 жаштагы Даниэль мырза ушунчалык бир атактуулукка даяр беле ошол учурда? Билбейм. Бирок мен айттым го, мен бир нерсени көздөсөм ошого жетмейинче мен токтобойм да. Айттым го, мен ушул инсан менен иштешем. Анан жана Музобо деп мурда Браво деген бар эле. Браво эң биринчилерден болчу да. Мен ушул жерге баягы Назира Айтбекова менен Эрмек Нурбаев алып барчал кезде мен айтат элем, ушул экөө менен интервью алат дебчимин да. Ошол айттым го, билбейм, ушуну мен айтып койчумун, бирок ошол нерсени кылчумун, аткарчумун. Кийин ошол барып калдым Браводан, Эрмек менен дагы, Назира менен деле мындай сүйлөшүп, алар менен интервью алып, мындай алар менен уже мен башына келгенде РПК даяр, биринчи чыгармабыз даяр болду электе, мен Канат байке КТРде иштечү да. Мен ал менен ээрчи болчумун, мен алып алыңчы депчи. Жанында жүрүп, мындай иштөө процесстерин кантип тартылат эмнелерин бүт баягы КТРдин, азыр мен мисалы үчүн КТРдин кай жерине каяктан чыгып, каяктан кирет, бүт эшиктеринен бери билем да. Потому что мен кичинекей жүрө берчүмүн. Бир моменттер болгон, мен азыр кызыктуу нерсе айтайын. Адашып кеттим да. Биринчи келипчи, адашып кетип, билейин каяктан чыгат элем деп. Ылдый эле кетип атам, бир мындай подвал жерге кирип кеттим да. Кирип мындай карасам, өзүнчө эле бир аквариум, башкача эле бир нерселер жүрүп, аны мен айттым, бул жер өзүнчө башкача. Көрсө, ал жакта тоже монтажерка экен да. Монтажный студия экен, анан башкача, бул өзүнчө кызыктуу го деп. Килтеген чоң го зданияда. Анан ошентип баягы Канат байке менен иштеп жүрүп, жанында жүрүп, көп нерсени үйрөндүм да. Анан 7 жыл аралыгында канча жолу гастролго чыктыңыздар? Гастролдо аябай көп болчу да ал кезде гастроль. Канча деген гастролдор болгон, мен өзүм жеке гастролдорум болгон. Аябай кызыктуу баягы моменттер, аябай гастролдо болот да негизичи. Учурлардын кызыктуу, аябай кызыктуу учурлардын сонун нерселердин баары гастролдо болчу. Азыр мисалы үчүн баягы мен көп аралыкта ырдабай калып, 2014 баштап ырдабай калып, анан келгенимде баягы концерттер жоголуп, гастролдор деген нерселер жоголуп, азыр мына эми кайра келип атат ал нерсе. Ошондой учурлар, ушундай нерселер жоголуп кеткенине мен аябай өкүндүм да. Бул аябай сонун нерсе го, бул наоборот чыгармачылык инсан талакпай биз мындай иштеп, ошону жергиликтүү калкка барып тартуулачык да. Майрамдык кече десе болот да. Концертти аябай күтүшчү да мурдачы. Күтүп баягы эми ал кезде соцсеть деген нерсе жок. Мен ойлойм, могу социальный тармактарда чыгып, Instagram, могу көп нерселер чыгып кетпедиби? Ошол дагы көп ырчылардын баркында кетип койду деп ойлойм да. Анткени ар ким көрсөтүп атпайбы, мен мазмун жерде, мен монтотам деп эч кимди көрсөтө берсе, адам уже кызыксыз болуп калат да. Ал кезде биздин мисалы үчүн живой көрө албадычы да, булар живой кандай экен, эмнелер жейт экен, кантип кийинет экен деген мындай суроолор бар болчу да. Ошолорду айтып калчу. Мисалы үчүн афиша илендиби, баягы айтып калат да, көп биздин көрөрмандарчы. Даярданып жүргөн, подход кылып ата-энесине мындай
эмне кылайын деп үйүн жыйнаштырып мындай бир ай баягы бир жума мурда даярдап коюп аябай даярданышып экен да. Ошондой нерсе болду, кызыктуу, аябай сонун нерселер болчу да. Мен ойлойм, ошол кездеги чыныгы көрмандар бар болчу да. Эмнеге десеңиз, мисалы үчүн мени жактырса, мисалы үчүнчү, мени жактырса, болду, мени жактырат, башканы жактырбайт эле да. Азыр мисалы үчүн мени да жактырып, башканы да жактырып, дагы башканы да жактыра берет да. А мурда преданный фанаткалар көп болчу. Чындыгында мурда чыгармачылык инсандарында баркы башкача болчу да. Да. Азыр баягы той бизнес болуп кетиптир. Аны деле көрдүм баягы. Тойго басым көп. Ага деле капаланса деле болбойт. Бирок мен айта кетчү нерсем, той менен бирок чыгармачылыкты унутпаш керек деген нерсе да. Анын деле алып кетти, муну деле алып кетти. Анан бир эле жакка олуп кетпейчи. Биздикини карасаң, көбүнчө основной доход ушул той менен экен да. Анан көп ошого басым кылып алат да. А бирок чыгармачылыкты унутуп калат. Жаңы нерсе алып бериш керек. Баягы чыгармаң түбөлүктө кала турган нерселерди алып келишиң керек да. А сиздерди ошол учурда материалдык жактан кимдер колдочу? Биз өзүбүз, мына продюсерибиз бар болчу. Баягы келишим түзөбүз да, мисалы үчүн. Келишим түзгөндө ал жакта контракт боюнча ар кандай пункттар бар болчу да. Ошолор аркылуу эле Концерттен түшкөн акчалары? Концерттен түшкөн акчалар, ойлотчу да, мисалы үчүн ырчылар да көп ойлойт да, дагы делечи. Булар өлө көп табат. Ырчылар аябай бай депчи. Бирок биз тапкан менен биз кетиргенибиз, каражатыбыз аябай андан да 2 эсе да. Туура. Мисалы үчүн бир чыгарманы $1000 болсо, ага сен клип тартышың керек. Клип ал уже $3000, $4000, $5000 болуп калат. Ар кандай да талап жараша да. Анан булар өлө чирген бай деп ойлой берет да. Ошол учурдагы сиздин клиптерге кайрылсак дагы, азыркы замандын талабына ылайык клиптер тартылыптыр да. Айырмалап салыштырып көрсөкчү, э? Көп айтат. Образдар, ошол жактагы автоунаалар, ошонун бардыгын Канат Култаев кылчу беле? Экөөбүз. Биздин билбейм, Канат байке экөөбүздүн вкус окшош болчу да. Мондай кылсак, давай деп. Мен мисалы үчүн кийине турган жатын карайт элем. А Канат байке болсо идея кантип тартылат, кандай болот, ошол жагын карачу. А кийинген жагын мен көбүнчө өзүм карачумун. Стиль. Баягы мондай чыксам кандай болот деп кеңешчим, давай деп. Мондай кылып кой деп ал да өзүнүн кеңешин кылып. Бирок экөөбүздүн мындай бат тил табышып кетет элек да. Бүт жактанчы. Анан жумушубуз дагы бат боло берчү. Баягы признание деген клипибиз дагы общий карап көргөндө жарым саатта тартылган клип да. Жетишип элестетиңиз. Киркилер 1 күн, 2 күн тартылат го. Биздикинде бат болчу да. Ал кезде аябай мындай илхомдор келип, мындай иштөө, мындай иштейм деп мындай сонун болчу да учурларчы. Күйүп турган учурубуз, э? Анан бүт нерсенин баары идеально кете берчү да. Анан биз өзгөчөлүктү алып келген жакшы көрчүк. Ошол эле признанияда мен клип тартканда баягы султанкалары келген да, мындай султанка шымдарчы. Ошону кийип чыксам, анан кожанын ичинен эч нерсе жок кийип андайчы. Ошону чыксам баары жаман көрүп, таң калышпай мындай көбүчү, түшүнбөйчү. Анан клип чыккандан кийин баары о депчи. Бул эмне чет мамлекет тартылганбы деп ойлошчу да. Жок, бул өзүбүздүн Кыргызстанда тартылган клип да. Ошондо дагы баягы спортивный машиналар ал кездеги ошондой нерселер менен мындай. Айттым го, адам баягы месин иштетсе, кызыктуураак кылып туруп баягы чыгарса болот да. Анан эптемей, септемейдин андай жагы бербейт мага. Мен айтам, баягы азыр клиптер көрүп атам, көп клиптер бар да. Чем баягы 4-5 болбогон клиптен көрө бир сапаттуу клип тарт. Чтобы буну деп көрө тургандай болупчу. Анан же баягы ыры вообще бөлөк, музыкасы вообще бөлөк, сөзү бөлөк, анан клип вообще башкача. Андай клиптер да бар да, көрүп алып мындай таң каламын, кантип. Эми жаман көргөндө эмес, мен бул сын такканда деле эмес. Бул баягы мен өзүмдүн взглядым да. Көбүн деле ою деле ошондой болсо керек дейм да. Мен билбейм, мен всегда бетке айткан жакшы көрөм да. Жакшы болобу, жаман болобу, мен сразу бетке айтам. Мейли жаман көрсүн болсун, бирок зато мен честныймын да.
бетке айтып зато жан дүйнөм ички дүйнөм бүт таза да мындай анан ой сонун болуптур деп калып эле мындай өлмүштөнгөн жага бербейм андай инсандарды жактыра бербейм. Мына жакшы көргөн инсандар менен биргеликте эле ошол эле учурда кандай десем мындай критика айткандай инсандар болот ооба. Сизге кандай болгон ошол учурда? Мага мисалы үчүн наоборот жагат. Критика кылса мен андай иштешим керек экен деп мындай туура кабыл алам да мен критиканычы. Керкилер мына ой мен көрө албайт бир нерсе деп атат. Бирок мен сезем даже критиканы керкилер баягы көрө албай кылган адамдарда сезип коем да. Ошондой анан аларга мындай маани бербейм. Мисалы үчүн көп нерселерге маани бербейм. Маани бере турган нерсеге маани берем. Анан Ошол учурда эмне деп айтышкан сизге? Канат Бекенин жана бир сөзү бар да. Бир учурлар болгон. Мен ырдап чыгып атам, анан бул кашын боёйт, көзүн боёйт деп ушинтип бетин баягындай тоналкалайт деп. Бирок мен азыркыга чейин айтам, мисалы үчүн дагы деле азыр делечи, мисалы үчүн мен тоналка коюп көп чыкпачымын. Вообще мындай клиптеримде дагы анан мындай эфирлерге дейт го, мындай беттерине коюп чыгат го. Көө баягы таң калып жүргөндө бети аябай тунук депчи. Эмне колдонот муну? Ушул боёнсо керек деп ошондой беришчи да. Мен айтат элем, жиним келип Канатбекке келип алып мындай арызданчымын. Эмне мени ошентип атышат, мен жиним келип атат, же бетиме келип айта албайт депчи. Баягындай угуп атам, көрүп атам, анан бирөөсү да келип айта албайт десем. Ошондо бир сөзү бар да. Сен жакшы сөз айтып атабы, жаман сөз айтып атабы, значит сен интересныйсың дейт эле да. Элестет дейт, сен жөнүндө вообще сүйлөбөй койсо, значит сен не интересный болуусуң дейт. Жаман сөз айтабы, жакшы сөз айтабы, сен значит ты впереди дейт да. Сен значит элге кызыктуусуң. Туура. Кызыктуу экенсиң, ошон үчүн обсуждение болуп атат. Сен наоборот сүйүн дейт эле да. Просто не обращай внимания все деп коет эле. Деп ошол сөздөн кийин деп уже мындай эмне болуп калганда мен деле көп нерсе көңүл бурбай, сүйлөсө сүйлөй берет. Бирок бетиңе келип айта албайт да. Ошол эле инсан, сен жамандаган инсан, аны жолуктурсаң, сени эки эсе мындай мактай берет да. Ошондой болот да. Ал инсандарга мисалы үчүн внимание жетишпейт да. Мен ошентип ойлойм да. Мындай жаман сөз айтып, анан жазып, анан билбейм, лучше займись собой деген да, орусча айткандачы. Өзүң үстүңөн иште, чем бирөөнүн сын таккандан көрө депчи. Көп көңүл бура бербейм мен. Бирок кээде ар кандай болот кээ бир инсан жакшы болсун деп жазат, кээ бирөө чындыгында ичи күйгөндүктөн ичи күйгөндөр сразу билинип калат. Ичи күйүп жазгандар. Анан калп эле сүйлөгөндөр деле бар, мисалы үчүнчү. Чыныгы сүйлөп айткандар ал өзүнчө мындай билинет да. Билбейм, мен көп байкап калгам. Мен уже бул деген сөз баягы чыгармачылыкта көп инсандар менен жолугабыз да, көп инсандар менен жүрүп, өзүң деле мындай психолог сыяктуу болуп каласың. Анан мен айтып атпайм, баягы чыгармачылыктан тышкары баягы бизнеске кетип калганда, ал жактан дагы көп инсандар, көп чет мамлекетте инсандарды көрүп, анан салыштырып баштайсың да. Адамдар кандай депчи. Деп ошондо мындай уже эмне болуп баштайт экенсиң. Анан ошол жактан келип туруп, аякта болгон баягы IQ-ң дагы өсөт. Мисалы үчүн адамга адам болгон мамилең башкача болот да. Бирөө менен бирөө иши жок ал жакта. Анан эле бул жака келсең эле жанагы таанышыңыздан акча жейт. Бир тууганыбыздан акча жейт. Анан мен ойлойм да, это не моё дейм да. Билбейм, мен бирөөнүн үстүнөн акча жегенди мен көрө албайм да, андай нерсени баалабайм дагы. Даниэль мырза, айтсаңыз, мына шоу чөйрөсү күйөрмандар үчүн, жөнөкөй бир карапайым адамдар үчүн бул башкача көрүнөт да, жылтырак, кол жетпеген нерсе. Бирок шоу дүйнөсүнө аралашып жүргөн адамдар билесиздер да, өзүңүздөрдүн чыныгы жүздөрүңүздөрдү, ким кандай адам экенин билесиз. Атаандашы бул жакшы нерсе деп айтабыз, бирок сиздин учурда атаандашуулар кандай болгон? Биздин атаандашуу мен мисалы үчүн баягы конкуренция деп айтылат да, атаандашуучу. Мен мисалы үчүн менен кийин Гүлжигит Калыков келди, андан кийин Бек Исраилов, Иса Өмүркулов деле иштешип калды, Сагыныч деген, ушулар баары иштешип калды. Мен атаандашууну көрбөйт элем, мен наоборот баягындай колдойт элем.
наоборот чыксын депчи, таланттуу чыксын, таланты жок болсо жөн эле койсун деген ушундай нерсе айттым, бетке айтып ушуну көнүп калгам да. Жакпаса жакпады деп эле айтам да. Анан бирок атаңдашып кылганын билбейм, андай менде жок. Сизди көрө албагандар болгонбу? Көп болгон. Ошодон да чарчап дагы бир учурлар болгон, кеткем да чыгармачылыктан. Анткени эмнеге? Вроде бы талыкпай эмгектенип атасың, жаңы нерсе киргизип атасың, анан көп нерсени кылып атасың, бирок ошо баалашпаган, баалабайт да. Анан кийин ойлоносуң, нафиг анда мен кылам депчи. Баалабаса, эми жакын адамдар, жүргөн адамдарды айттым да. Ол учурлар болгон. Анан анда жөн эле коюш керек. Анан бул мындай деп башка жактан сөздөр келип калат да. Анан деп ойлонуп анан андай нерсе мага жага бербейт да. Жөн эле мындай тыныгып алайын деп мындай туруп эле жок болдум да. Өзүм элечи. Бирок сиздин эмнеңизге баа берем, ушу 7 жыл бир бийиктикти кармап турганыңызга баа берем да. Ашып кетпей, түшүп кетпей, бир калыпта жүргөн жакшы да негизичи. Анан мен чыгармачылыкта еще айтып коеюн, баягындай да. Бүт бар менин мамилем жакшы. Бүт бар менин. Бирок мындай аябай тесно жакын эмесмин. Бирок баары менен жолукканда сүйлөшүп, кандайсыңар деп эмне кылам. Анткени азыр мисалы үчүн мага баягындай эми болуп калат да чыгармачылыкта, баягындай көрө албай эмне кылганда, компроматта издеп калганда жок да. Анткени мен секретничать этпейм, сырымды айткан эмесмин бирөөгө. Баягындай аябай жакын болуп кеткен эмесмин. Чисто сый урмат, салам алейкум, все. Зато авторитетиң да күчтүү, ал инсандардын арасында, ал мисалы үчүн бирөө ушактап мындай экен десе, ал айта албайт да, потому что билбейт. Айткан эмесмин, мен ал менен баарлашкан эмесмин, мындай ачык, мындай өзүм жөнүндө же баягындай личный жашоомду. Мен мисалы үчүн личный жашоомду көп айта бербейм. Анткени бул личный жашоо, бул личный да. Анан журналисттер да көп суроо берет, жеке жашооңузда мындай анан. Мен чыгармачылык инсанмын, чыгармачылык жөнүндө сүйлөңүз. Жеке жашоону ал качан үйлөнөсүз, качан эмне болот, ал нерсенин баары өзүм ачыкка чыгарам, ал нерселер болсо. Бул нерсени сизге бирөө үйрөттүбү же өзүңүздүн тарбияңыз ушундай беле? Өзүм тарбиям. Ушу айтып атпам, ата энем берген тарбия, мисалы үчүн. Анан өзүңдү өзүң дагы баягы тарбиялайсың да. Уже мисалы үчүн канча бир 20 жашка чейин сен какой-то безбашенный болсуң, андан кийин сен уже акырын токтоло 25тен кийин уже токтоло баштайсың да. Анан көз карашың башкача болуп баштайт. Бирок мен азыр деле өзүмдү аябай жаш сезип жүрөм. Жан дүйнөм жаш баладай эле, мындай шайыр, мындай күлүп, кичинекейлер болсо алардын менен тең туштай сүйлөшүп коем, улуулар болсо алардын тең тушундай болуп, тең туштарым болсо тең ошондой сүйлөшүп, мындай сүйлөшөм да. Анан бөлүп мен мисалы үчүн кичинекей болсо аны бандай силкип кагып андай сүйлөбөйм да. Мисалы үчүн сен кичинекейсиң, сен жөн тур деп антип айта албайм. Потому что ар бир инсандын өзүнүн акылы бар. Ар бир инсандын өзүнүн сөзү бар да. Ага деле маани бериш керек, угуш керек. Анан улуулар болсо, улуулар сүйлөр өтө деп да керектер бар го. Андай эмес, жок. Ар бир инсанга өзүнчө мындай подход болуш керек да. Ар бир курактын өзүнүн баалуулугу бар, Мисалы үчүн бал жашы кичинекей болгону бирок акылы сенен бийик болуп калышы мүмкүн да. Или же улуу болсо, бирок акылы төмөн болуп калышы мүмкүн болот да. Ошондуктан баягы улуу анан кичүү деп мындай бөлбөш керек. Мындай сүйлөшкөндө, сүйлөгөн манерасынан, сүйлөгөн сөзүнөн адамды мындай уже билип баштасаң болот да, кандай инсан экенин. Сиз психолог болуп кетиптирсиз. Ошентсе деле болот. Негизи психология боюнча мындай экен да, Даниэль мырза. Адамдын жан дүйнөсү кандай болсо, мисалы сиздин жан дүйнөңүз бала сымал болсо, кылык жоруңуз, ошол нерсе биздин жүзүбүзгө күзгү катары чыгат экен да. Ооба. Ичиңде баягы бирөөнү көрө албай, бирөөнү мындай жек көрүп, анан мстить этип жүрөгүңдү сактай берсең, конечно, бетиңе чыгат да бул нерсе. Көп нерсенин бетиңе чыккан нерсенин баары бул ичиңен да.
Сен ичиңе сактай берсең, бетиңе чыгып, анан неге бат картайып кетет, анан кара болуп калат деген нерсе, бул ичиң таза эмес. Ичти тазалаш керек. Сактабаш керек ичиң деген нерсени. Мисалы үчүн кечиримдүү болуш керек да. Биз адам баласыбыз да. Адам баласы всегда жаңылат. Мен арган учур болуп калат да, сен анын билиш үчүн сен анын денесинде болушуң керек да деген сөз. Анан бир сөз бар, ошону окуп калгам да. Эми бул орусча да. Кто мы такие, чтобы не прощать друг друга, когда Всевышний Аллах прощает нам столько грехов деген да. Елестетиңиз, бул кандай деген сөз бул. Неге биз бири-бирибизди кечире албайбыз? Алла Таалам шунча күнөөлөрүбүздү кечирип атпайбы? Неге биз жөнөкөй мындай пенде кечире албайбыз бири-бирибизди? Кечиримдүү болуш керек. Не гана кылбасын, кечириш керек. Алла үчүн мен кечирдим деп койсоң, всё болду. Анан сактап, ичиңен жүрүп, анан кек сактап, анан миситтетип жүргөн зачем кереги бар? Сен эртең билбейсиң эмне болуп кетишин. Андан көрө сен жакшы нерселер кылып кал да. Бул жашоодо сен азыр ойгондуңбу? Шүгүр келтир. Жакшы нерселер көбүрөөк кылып кал. Бирөөнү капалантпа. Колуңан келишинче болсо жардам берип кой. Көробастык деген нерсе болбосун. Бирөөнүн акысын жебей, билбем, ушундай нерселер да бул эми карап көрсөңчү. Элементарный нерсе, баарыбыз эле билебиз, просто кылбайбыз да. Туура. Бирок айтып коюш бул парыз да. Мусулманчылыкта парыз да. Жакшы нерсени айтып коюш. Анан баягы айтабыз го. Артка карабаш керек. Болгон нерсе болду, всё, аны унутуп кой. Зачем аны кайра алып чыгып, кайра мындай изилдеп, анын нервин коротуп. Ал нерсе өттү, кетти, болду да. Алдыга умтулуш керек. Даниэль мырза, айтсаңыз, мына 2014-жылы кеттиңиз шоу-бизнестен, кетүүңүздүн да бир себеби бар да? Эми себептери көп. Ошо себептердин бирин айттым го. Баягы көрө албастыктар көп болду. Анан мен мындай нерсени жаман көрөм да. Мисалы үчүн жакшы сонун иштеп не кылып атсаң, анан жаныңда жүргөн эле адамдар көрө албай атышкан болсо, анда эмне үчүн мен жүрөм? Неге мен буларга ишенсем, булар мага ишенбейт деген сыяктуучу. Деп мындай свободное плавание болуп, өзүм келейинчи, өзүм менен өзүм сүйлөшөйүнчү депчи, ошентип кеткем. Анан кетип так кырылган эмесмин. 8 жыл аралыгында 5 жыл вообще ырыккан жокмун, ырдаган жокмун. Вообще даже үйдө дагы ырдаган эмесмин. Анан бирок тартып берет экен. Жан дүйнөчү тартып атты, бирок ырдаган эмесмин. Аябай тартканда мен кайтып келдим да Кыргызстанга. Кыргызстанга кайтып келип, анан кафе, ресторандар бар да. Аяка бардым да, короче, өзүм текшерип көрөйүн, уят болсом уят болдум, короче. Живой ырдапчы. Ырдап көрөйүн. Эми барбы же жокпу экен көрөйүнчү, өзүм текшерип көрөйүн. Адамдар отурат, анан живой ырдадым. Анан деп өзүм, блин, бар экен. Значит, улантсам болот экен депчи. Значит, иштешим керек экен. Эми көп айтат го, баягы дин жагына караганда, мисалы үчүн, ырдаган туура эмес, анан мындай эмес деп айтылат го. Мен оюм бул, мен жеке оюм да. Сен жакшы ырдап, мисалы үчүн, жакшы позул менен элге тартылап, мисалы үчүн, кайгырып турган нерсе болсо, инсан болсо, сен анын ушул ыр аркылуу, сен ырың аркылуу, мисалы үчүн, жашоосун түздөп кеткен болсо, почему нет? Бул жакшы нерсе да, жакшылык да, туурабы? Анан кийин ырдабаш керек экен, монча, анан мондай болот. Деген менен бул жашоодо каждый өз үчүн жооп берет да. Аркы дүйнөдөчү. Сиз мисалы үчүн мага жооп бере албайсыз, мен сизге жооп бере албайм. Сизге даже ата-энеңиз жооп бере албайт да. Карагандачы, анан айтып коюш да, парыз, бирок сен ичиңен билесиң да, анан бир гана Алла Таалам билет эмне кылып атканыңды. Мен ойлойм, көбүрөөк жакшылык нерселерди. Могу ырдап деле бирөөгө жакшы маанай тартып алсаң, бул деле жакшылык. Туура. Деп ойлойм да. Анан такыр эле болбойт. Голосу деле бизге бекерден бекер бербейт да. Талантты деле бекерден бекер бербейт. Кандай гана кесип болбосун. Туурабы? Бул деле Алла Тааланын берген касиеттери да бизге. Чындыгында жараткан сиздерге талант берди. Ошол талантты кандай ниетте колдонду бул ар бир инсандын? Баягы сөгүнүп, ырдап, анан жаман нерсеге тарткан болсоң, это уже неправильно деп ойлойм да. Бул уже туура эмес. Анан мындай жакшы маана, мисалы үчүн болот да, адам
эми эки сүйүшкөн болсо урушуп кетти, анан бир ырды угуш керек болуп калат да. Ыр менен мындай өзүнө келет го, көп эле инсан ошондой да. Анан или манайы сонун болсо мындай шок ырларды уккусу келип, о деп айтып атпайбы? Адам өзүнүн ар бир чыгарманы ичинен табат да. Анан ошол чыгарма балким анын жашоосун өзгөртүп коет. Мисалы үчүн баягы болот атпайбы, суицид деп көбүн өзүн не кылып алам деп, анан может чыгарманы угуп калса өзүн өзгөртүп алат. Мен эч кимге жакпайм деп жүрүп, анан ушул ырдын бир какой-то саптарын угуп калса, кое турчу деп мындай эмне болгон учурлар да болуп калат да. Билбейм, мен жакшы мааниде тартууласаң, бул жакшы эле нерсе деп ойлойм да. Даниэль мырза, 8 жылдык тыныгуу сиз үчүн керек беле? Азыр байкалышыңыз боюнча. Негизи керек экен эле. Айтып атпаймынбы, бул ар бир нерсе бул боло турган нерсе да. Сага уже жазылган нерсе. Бунун баарын көрүшүң керек. Бул неге мага берилди ал нерсе? Сыноо болду. Көп сыноолор болду. Ошол мен чыгармачылыкка кеткенде көп инсандарды уже билип баштадым, который мен аларды билбей жүрүп, баарын бирдей көрүп жүрө берген инсандардын экинчи жүздөрү көрүнүп баштады. Анан ошондо значит бир какой-то Алла Таалам бекеринен мен ырдатпаган себеби дагы, бир какой-то период ырдатпаган себеби дагы, значит ушул экен. Жаныңда жүргөн инсандарды уже башкача болгон мамилелери башкача болуп баштап атат. Балким мен дагы уланта берсем, башка нерсе, андан да хуже нерсе болуп кетип турган, болуп кетиши мүмкүн деп, балким мен сактап калды деп ойлойм да, эсептейм. Мен туура кабыл алам да. Ошондой көп нерсеге көзүм ачылды. Көп, анан баягы бизнесте деле жүргөндө деле ал жактан деле аябай сон болду, потеря болду, жакшы нерсе болду. Аяктан деле бул мен үчүн сабак болду да. Көп нерседен. Мен эч убакта бирок өкүнбөйм. Сыноо келдиби, значит алдыда жакшы нерсе бар деп всегда кабыл алам да, шүгүр келтирип. Кайсы убакта сездиңиз ушул мен кайрадан чыгармачылыкка келишим керек экен деген нерсени? Мен соц тармактарда да жок болдум да. Анан соц тармакты кайрадан чыгарып баштаганда элдердин отзывдарынан биз сени каяка жоголуп кеттиң, биз сени аябай сончукчусуң, ырларыңды угабыз, дагы эле угуп жүрөбүз, жактырабыз, давай чык деген нерсе дем күч берди мага. Мен шунча жыл жок болсом дагы менин көрөрмандарым бар экен депчи. Аябай ошого сүйүндүм да. Убакытты пайдаланып көрөрмандарыма да терең ыраазычылык билдирем. Сиздер бар, биз барбыз да. Алар ушунчалык дем күч берди тоже. Кайра да кайт дегенчи. Мисалы үчүн кериктер бар да, бир жыл чыкпай калса, аны унутуп калат. Туурабы? А менде бул мөөнөт аябай көп да. Значит, мен какой-то бул чыгармачылыкта бир какой-то өзүмдүн бир ордум бар экен. Мен унутпаса, значит, мен жакшы нерсе тартуулапмын. Значит, мен көрүнүктүү болгон экен, элдин оозуна калган болсом депчи. Ошого сүйүнөм. 8 жыл аралыгы сиз шоу бизнести баары сырттан байкап жүрдүңүз да. Сиздин көзүңүзчө шоу бизнес кандай өзгөрүүлөргө дуушар болду? Шоу бизнес азыр кайрадан эми дагы кайра жаңы уровеньге келип атат деп ойлойм. Ага чейин мен ойлогом, чыгармачылык өлө болуп кеткен депчи. Келгенде анан айтып атам го, жанагы той бизнес. Бул жакта баары басым тойго болуп калган да. Тойскерлер жазыш керек. Мен айтам да, не обязательно тойскер жазыш керек. Сен любой ырың менен элге жактыбы, ошол ырың менен деле чыгыра берет. Ошондой мероприятие, той болобу, анан кандай, анан ошондой бир учур менен бир волна келди да, бизден кийинки муундар. Той бизнес депчи. Айттым го, мен ага деле эмне кылбайм. Капа болсо, мен бетке эле айткам, мен сразу айткам, той бизнес болуп калды. Чыгармачылыкты эч ким иштебей койду. Лишь бы заработать деген нерсе болуп калды депчи. Азыр бирок кайра мурдагы эми келип атат. Мен бирок келгенде мен үчүн бул жаңылыктардан болгон, ошол эле Улукман апа, Жакс. Жаксты билебиз деп, ал илгертен эле бар болчу. Анан тоже мага ошо бир моментте жок болуп, кайра келип калды да. Фриман, ал деле өзүнүн инчек болот экен. Андан кийин баягы
тамга дегенди көрүп калдым, тоже необычный болуп келатты, бирок билбейм азыр что-то эмне чыгып же чыкпай атабы, бирок тоже необычный стиль да. Бакер бар мындай, өзүнчө мындай. Балдар азыркы поколениянын өзүнчө бир башкача поколениясы. Мен мисалы үчүн колдойм. Анан биз мисалы үчүн токтоп калбаш үчүн азыркы молодежь бөлөк да, аларга дагы жарашыктуу кылып туруп эле чыгармалар жарата берсең болот. Табиятыначы. Мисалы үчүн алардын азыркы угуп жаткан музыкасын жаса, бирок сөздөрүн баягындай терең, анан сонун сөздөр жазсаң болот да. Обону дагы жакшы кылыпчы. Анан непонятный сөздөр менен ырдап чыгарып койсоң, конечно, түшүнүксүз болуп калат да, же аркага жоксуң, же берки муунга жоксуң да. Ошондой болуп калат. Бирок шүгүр азыр жакшы таланттуулар көп. Бизде негизи талант көп Кыргыздачы. Талант көп. Таланттуулар аябай көп. Анан чыга албагандар да көп да. Анан ырдайт, бирок кесиби бөлөк жүргөн инсандар да көп. Голос ушундай шундук баандай инсандар да бар, бирок кызыкпайт чыгармачылыкка. Ошондой адамдар да көп. Ар бир чыгармачыл инсандын бир стили болот эмеспи, Даниил мырза? Сиздин стилиңиз кандай? Менин стилим мисалы үчүн мен бизде баягы эки эмнеге бөлүнөт деп айтып берет го, типа город, айыл депчи, деп ушинтип бөлүшүп берет го. Мен мисалы үчүн антип бөлбөйт элем, мен ал жакка да бул жакка дагы жазып жиберчүмүн. Мен бандай мен городской типаж болушум керек, только мына городской эмнелерге ырдашым керек деп, мындай же болсо мен айыл жергесине өтө турган ырлар ырдашым керек деп андай эмне кылбайм. Мен жан дүйнөмө кайсы чыгарма жакты, мен ошону тартылып жазып берем. Анткени мен ыр жазып атканда дагы ошол инсан мен ырды укканда өзүн эстесин деп, өзүн баягы тапсын деп жазам да. Мен как будто мен өзүм башыман өткөндөй кылып жазам. Көп ойлойт, кайгылуу ырлар жазганда сиздин башыңыздан өттү эле. Жок, мен башыман андай нерселер өткөн эмес. Просто мен ыр мага жакса, мен ошону майын чыгарып, как будто мен өзүм башыман өткөн сыяктуу кылып тартуулаган аракет жасайм да. Вот душа да, ырга душа бериш керек. Душа бергенде анан адам ишенет да. А душасы жок эле мындай эптеп ырдап койсоң ишенбейт эч ким. Чындыгында айрылуу деген чыгармаңызда элдин баары ойлогон эмес, сиз аябай сүйүүдөн запкы чеккен. Ошондой болгон деп ойлойт да, жок, бирок тилекке каршы андай эмес да, Кудай сактасын, андай да болбосун, дагы эч кимде болбосун, айрылуу болбосун, бир гана сүйүү болсун. Бирок эми болот да, баягы ошондой айтып атпаймынбы, ошол инсан, ошондой учурлар болгондор, ошол башынан өткөргөн нерсени ыр аркылуу угуп эстей турган нерсе болсун депчи. Сиз айттыңыз. Эстегенде эле, кечиресиз, сизди бөлүп койдум. Эстегенде да бул сонунда, мисалы үчүнчү, чыгарманы угуп туруп, илгерки сүйүүңдү, биринчи сүйүүңдү балким, азыр мисалы үчүн сүйгөнүң же аялың башка болсо, бирок мурдагы сүйүүңү эстеп кетишиң мүмкүн болот да. Эми бул жакка айтпай эле коюш керек, конечно. Бирок ал көз ирмемдер бөлөк да негизичи. Балалык сүйүү, студенттик, мектеп учурунда сүйүүлөр болот. Ошол нерселерди эске салганда мындай адам өзүн эстеп, сонун ощущение болуп кетет да. Чындыгында ошол сезимдер башкача бир нерсени тартуулайт адам. Ооба да. Адам мындай өзүн ошол ирмемдерде бир ошол моментте бир болуп коет да. Ал нерсени алып кайтара албайбыз да. Бирок ошол ыр аркылуу бир барып келет да. Ошол нерсени жеткире билиш керек. Сиз айттыңыз го, мен музамды таптым депчи, ошон үчүн мага обондор келип баштады депчи. Ошол бул сиз сүйгөн адамыңызды тапкан нерсеге байланбайбы? Балким, мен да өзүм билбейм да. Мен айтып атам го баягы, бүт нерсени мен айтам, өз убакыт сааты келер да. Мен жашырып, монтип, жүрүп, андай нерсе жок менде. Азыр мен бир гана оюмдун баары чыгармачылык. Азыр мен айтып аткам, ошо музам келип, ошол чыгармаларды даярдап койгом, ошолор тартуулаган. Чындыгында сиздин кайрадан шоу бизнеске, чыгармачылыкка келүүңүзгө абдан кубанычтабыз. Рахмат. Сиздин көрөрмандар чындап күттү. Сиз өзүңүз айткандай мындай чындап күйгөн көрөрмандар күттү да сиздичи.
Рахмат. Мен миң мерте шүгүр айтам, ыраазымын ушундай менин көрөрмандарым бар экенине. Чыгармачылык эргүү каалайбыз, Даниэль мырза? Мына сиз менен 1 саат маек куруп турубуз, токтобой деле сүйлөшкүм келип атат, бирок убакыт тары, бизге берилген убакыт. Терең ыраазычылык билдиребиз. Эркин микрофон. Чоң рахмат сизге дагы, аябай мына чындыгында сиз менен мындай баарлашып, сүйлөшүп отурганда мындай билбем, өзүнчө эле бир мындай волнада кеттик, мындай токтобой элечи. Бул деген сөз баягы тема жакшы болсо мындай сүйлөшүп кетер эт, адам бири-бирин түшүнүп, мындай аябай сонун кызыктуу маек болду. Сизге дагы чоң рахмат. Ушу НТС каналына дагы чоң ыраазычылык. Баарыңыздарга, ушул менин көрөрмандарыма дагы ыраазычылык билдирем. Баарыңыздарды сүйөм, баарыңыздарды жакшы көрөм. Эң негизгиси баарыңыздарга ден соолук каалайм, ден соолугуңуздарды караңыздар, жана жүрөгүңүздөрдө ыйман эч убакта кетпесин. Айтканыңыз келсин. Урматтуу көрүүчүм, ушуну менен дидар берүүсү жыйынтыкталды. Аны мен Айдай Шаршеева алып бардым. Эмки көрүүлөрдө амандашканча бар болуңуздар.